Кыргызстанда дагы 19 кишиден коронавирус табылганын Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 8, Чүй областында 4, Ош шаарында 4, Ош областында 3 учур катталган. Арасында 5 медицина кызматкери дагы бар. Бирөө Ош областында, бирөө Ош шаарында, 3-өө Бишкекте иштеп жаткан. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 жуктурган 162 медик катталды, деди Үсөнбаев. Ушуну менен жалпы саны 631ге жетти. Ал эми 302 кишинин айыгып чыкканы айтылды. Тилекке каршы 8 адам каза болуп калды. Эскерте кетсек, Саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин коронавирустун жеткен чеги ушул жумага туура келерин айткан. Ташкентте патрулдук милициянын унаасында кош бойлуу келин көз жарды. Бул тууралуу Өзбекстандын басылмалары жазышууда. Ага ылайык түнкү саат 2-де патрулдук милиция кызматкерлери көчөдөн 2 аялдын жүргөнүн көрүшкөн. Аларга барышканда бири кош бойлуу экенин, анын толгоосу башталганын көрүшкөн. 2 кызматкер аларды унаага салып шашылыш түрдө жакынкы төрөт үйүнө айдашкан. Бирок ага аз калганда келиндин төрөтү башталган. Бактыга жараша органдын 2 кызматкери профессионалдык билимин жогорулатууда биринчи жардам көрсөтүү курстарында өтүшкөн кызматкерлер болушкан. Алардын жардамында жарык дүйнөгө 3 килограмм 100 грамм салмактагы наристе келген. Эне бала сак саламат дарыгерлерге өткөрүлүп берилген. Келин да, кайненеси да органдын кызматкерлерин ыраазы деп жазылат маалыматта. Жантуру Сатыбалдиев менен Сапар Исаков 2 башка колонияга бөлүштүрүлдү. Номер 1 тергөө абагында отурган мурдагы өкмөт башчылар колонияга которулмай болду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 22 апрелде Азаттыкка билдиргендей, Сапар Исаков Петровка айылындагы номер 8 колонияда, Жантуру Сатыбалдиев Бишкектеги номер 47 колонияда жазасын өтөйт. Ал эми электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Абазов Молдановка айылындагы номер 27 колонияга бөлүштүрдү. Жамыктын атайын комиссиясынын Бишкектин номер 1 тергөө абагындагы жыйыны 22 апрелде өттү. Анда жалпысынан 86 адамды бөлүштүрүү маселеси каралды. 2019 жылдын 6 декабрында Бишкектин Свердлов райондук соту Борбор калаанын жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупцияга жол берилген деп Исаковду жана Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевди 15 жылга кескен. Абасов 11 жыл 3 айга, Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен ЖЭБди модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов жаза мөөнөтүн тергөө абагында өтөп коюшкандыктан сот залынан бошотулган. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевге 5 миллион сом, мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сом айып салынган. Бишкек шаардык соту 2020 жылдын март айында Свердлов райондук сотунун бул өкүмүн күчүндө калтырган. Соттолуучулар коюлган айыптар далилсиз экенин айтып келишет. 22 апрелде Исаковдун адвокаттары аны колонияга которуу мыйзамсыз экенин билдирип чыгышты. Муну ага карата козголгон дагы бир иш боюнча өкүм чыга элек экендиги менен негиздешти. Өткөн жумада Туркиянын Стамбул шаарынан алып келинген кыргызстандыктардын айрымдары коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Белгилей кетсек, 17 апрелде Бишкекке 200дөн ашык мекендеш чартердик рейс менен келген. Алар учактан эле тейленип дароо обсервацияга жөнөтүлгөн. Келгендердин баарынан лабораториялык анализ алынган. Арасынан COVID-19 жуктурганы тастыкталгандар дагы чыкты. Алар ооруканада дарыланып жатышат. Калгандарына тыкыр медициналык көзөмөл жүргүзүп, изоляторго кармап, кайра текшерип, жыйынтыгы терс экенин көрсөтсө, үй карантинине чыгарабыз, деди Үсөнбаев. Ошондой эле ал жарандар 14 күн карантинге алынаарын, анан дагы бир ирет лабораториялык анализ жасааларын кошумчалады. Ошону менен эле чектелбей дагы 14 күнгө обочолонууга милдеттендирилип, жалпысынан 28 күнгө чейин медиктердин көзөмөлүндө болорун белгиледи. Кыргызстан акча издеп жатат. Мамлекеттик карыздын учурдагы көлөмү. Жаңы жарыяланган маалыматтарга таянсак, финансы министрлиги Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 606 миллион 130 миң доллар экендигин билдирди. Бул февралдын аягындагы эсеп-чот. Анда бир ай мурдага караганда көлөмү 10 миллион долларга кыскарганы айтылды. Үңүлө келгенде картина төмөндөгүдөй. Тышкы башка мамлекеттердин жана эл аралык финанс уюмдарына бересебиз 3 миллиард 860 миллион 870 миң доллар. Ички мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруунун эсебинен алган карыз 745 миллион 260 миң доллар.
Бул февралдын аягында алынган сумма. Коронавирустан улам Кыргызстандын бюджетине 30 миллиард сом түшпөй калары айтылган. Андыктан мамлекет акча издеп жатат. Ал эми эл аралык валюта фондунан 120 миллион доллар алынган. Дагы 330 миллион доллардан ашуун акча табуу боюнча ар кыл донорлор менен сүйлөшүү жүрүүдө. Азырынча алардын канчасы насыя, канчасы грант экенин так боло элек. Жакында эле президент Сооронбай Жээнбеков Кытай төрагасы Си Цзиньпинден аларга төлөй турган карыздын мөөнөтүн узартууну сунуштаган. Кытай Кыргыздан эң көп насыя алган өлкө. Бул сумма 1,8 миллиард долларды чапчый барып токтогон. Кыргызстан коронавирус менен ооругандардын жогорку чегине жетип калды. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда айтты. Модератор министрдин орун басарынан айыгып чыккандардын соңку статистикасына карап эпидемия ылдый түшүп бара жатат десек болобу деп сурады. Бул эпидемиологиялык көрсөткүчтөр сүйүндүрбөй койбойт. Өткөн суткада дагы 48 бейтап сакайып аман-эсен үйүнө чыгып кетти. Ал эми тыкыр текшерүүдө вирус 19 адамга жукканы аныкталган. Чыгарып кеткендер менен жаңы учурлардын айырмасы байкалды. Адис катары муну менен оорунун бийик чегине жетип калдык деп тастыктап айтсак болот деп ойлойм, деди Үсөнбаев. Белгилей кетсек, кечээ коронавируска кабылган 38, бүгүн 48 бейтаптын айыгып чыкканы кабарланды. Кадыров баштаган чеченстандыктар чач кырдырууга киришти. Чеченстанда башчысы Рамзан Кадыров баштаган мамлекеттик кызматкерлер жапырт чачын кырдырууга киришти. Бул тууралуу Кавказ Реалин сайты жазды. Дүйшөмбүдө коронавируска каршы күрөш боюнча ыкчам штабтын жыйынында жергиликтүү жашоочу чач тараштарды ачууга болбосун сураган. Анда Кадыров баарыбыз чачыбызды кырдырып салсак жаман болбойт деп жооп берген эле. 21 апрель күнү Кадыров Инстаграмдагы баракчасына чачы кырылган сүрөтүн жарыялаган. Сулуулук салондору жабык, үйдө да чач тараш жок. Биздин бабаларыбыз ушундай кылышкан деп башкаларды да чач алдырууга чакырган. Орусияда бала баккандан чарчап кеттим деп ымыркайын сабаган эне кармалды. Аны камакка алуу сунушталууда. Буга чейин орусиялык маалымат каражаттары Оренбург областында эне баласын бала баккандан чарчап кеттим деп тилдеп, аюусуз сабаганын жазышкан. Бул эне 21 жашта экендиги, баласы болгону 8 айлык экендиги маалымдалууда. Жергиликтүү басылмалар укук коргоо органдары 21 жаштагы келинди кармаганын, ал күнөөсүн мойнуна алганын жазышууда. Бирок ал эмне үчүн мындай жорукка барганынын себебин түшүндүрүп бере алган эмес. Тергөөчүлөр сотко тергөө бүткөнгө чейин аны камакка алууну сунуштап жатышат. Учурда бул боюнча териштирүү иштери уланууда. Алдыда бир нече экспертизалар жүргүзүлөт. Анын ичинде аялдын психологиялык, психиатриялык абалы да текшерилет деп жазылат маалыматта. Орусиянын балдар укугу боюнча айгарым укуктуу өкүлү Анна Кузнецова видеону аягына чейин көрүүгө ага оор болгонун айткан. Бул окуяны аталган мекемеде да өз көзөмөлүнө алган. Ымыркайды сабап, андан кийин диванга ыргытып жиберди. Кийинкиде бала кайсыл жакка ыргытылмак дегенди элестетүү кыйын болду. Учурда бала ооруканада, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Аялдын ата-энеси жок. Ал баланы балдар үйүнө берем деп жүргөн. Бирок эмне үчүн мыйзамдуу жол менен барган жок белгисиз. Балдардын укугун коргоо боюнча аймактык мекемелер эмне үчүн өз учурунда бул абалды териштирбегени да иликтенип жатат, деди ал. Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ындын карындашы Ким Ио Чжон өлкөнүн жаңы лидери болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык 2019 жылдын аягында Түндүк Кореянын эмгек партиясынын борбордук комитетинин пленумунда Ким Чен Ын күтүлбөгөн жерден каза болуп калса, бийлик анын карындашы Ким Ио Чжонго өткөрүлөт деген чечим кабыл алынган. Ким Чен Ын 15 апрелде өткөн чоң атасы Ким Ир Сенден туулган күнүнө арналган эскерүү зыйнатына дагы катышкан эмес. Жүрөк кан тамыр ооруларынан улам жасалган операциядан кийин анын ден соолугу начарлап кеткени кабарланууда. Карантинге караманча каршы чыккан киши COVID-19 жугуп көз жумду. Коронавирус инфекциясы саясий тузак деп эсептеген америкалык киши Огайо штатындагы Мэрион округунун тургуну Дон МакДэниел COVID-19 жуктуруп каза тапты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. 60 жаштагы МакДэниел Facebook социалдык тармагына буга чейин агрессиялык маанайдагы постторду "Коронавирус саясий тузак, ал эми үйдө отур деген болбогон кеп" деген жазып келген. Эгерде ооруну жугузуп алам деп көлөкөңдөн да коркуп жатсаң, ресторан,
пабдарга барбай эле кой, башкалардын жашоосуна тоскоол болбошу керек. Мындай акылсыздык токтотулушу керек деген Мак Дэниел. Марттын аяк ченинде ал кишиден COVID-19 табылып, 2 жумага жетип жетпей 15 апрелде көз жумган. Мак Дэниелдин үй бүлөсү анын өмүрүн сактап калууга аракет кылган бардык медиктерге ыраазычылыгын билдирет. Алар башка жарандар кооптулукка кабылбаш үчүн үйдө отурууну, эшикке чыкканда аралыкты сактоону эскертишти деп жазган некрологдун авторлору. Дүйнөдө COVID-19 жайылганын токтото элек. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча, планетада 2,567,327 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 177,521 адам каза болду.